Ыргалай Бекмуратова 1959 жылы азыркы Баткен облусуна караштуу Лейлек районунун Искар айылында туулган. Ал орто мектепти ийгиликтүү аяктаган соң мугалимдик кесипке ээ болуп, айылдагы балдар бакчасында көп жылдар өзүрүлүү эмгектенген. СССР урагандан кийин чачылган карапайым элдин таламын талашып, адам укуктарына басым жасай баштады. Турмуштун оош кыйышы менен далай оор күндөрдү өз башынан өткөргөн Ыргалай Мээр жазы деген коомдук уюм түзүп, эл үчүн агылыктуу иштерди алып барууда. Бүгүн Мээр жазы коомдук уюму жөнүндө Ыргалай Бекмуратова менен үзөңгүлөшүп жүргөн адамдарды кепке тарттык. Ыргалай эми жаш убакта бизге келди. Бирок ага чейин эле билебиз, бир айылдан, Андарак айылынын Андарактагы Таңшак айылынан, Лейлек районунун Таңшак айылынан. Бул Ыргалай кичинесинен эле чыйрак, өтө дилгир, мектепте жакшы окуган, алдыңкы кыз адам болчу. Келгенден баштап эле бул өзүнүн дилгирлигин, баягы ишке жөндөмдүүлүгүн, улууду урматтап, кичүүдү ызаттап, бардыгы телегеге тегиз болуп, баягыдай өзүнүн мүнөзү менен, кылган иши менен, мунун кыймылы өтө тез, бардык нерсени уюштура билет, улууду урматтайт, кичүүнү сыйлайт. Анан мунун биз өзгөчө жагы, биздин туугандарым мындай баяу да, кайын журту менин тууган уруктарым. Бул ачык, шатыра шатман, бардыгын айтып туруп, кесип мындай кылыш керек. Эми адам баласы жакшы иш болот, жаман иш болот. Ушундай иштер башыбыздан өткөндө, ушу кабагым кашым дебей, ушу ал энеси калган балдарды бооруна касып бир чең эметип кетти мындай балдар. Ошо балдарды бооруна кысып, ушу жөн апасынан артык ошо балдарын чоңойтконуга салынып кошту. Кудайга шүгүр, ол балдар энди азыр үйлөнүп жайлады, ушу чоң энем деп бардыгы сыйлап жүрүшөт. Экөөбүз чогуу бир мектепте окудук, бир мектепте жүрдүк. Экөөбүз кадимки бир класста окуп жүрдүк. Анан Ыргалай мурдатан эле өзү бооркер болот эле. Көңүл ачык, шайыр, уюштургуч жагы өтө мунуку, укмуш, өтө уюштургуч кыз эле. Бул 2 класс А, Б класстын окуучуларын топтоп, өзүбүз айыл өкмөттөр менен сүйлөшүп, уюштуруп, бул мектептин трактору болчу, ошонун тележкасын алып, сүйлөшүп, тоого чыгып, тоодон барып таштарды жыйнап, топтоп, ошонун акча таап, өзүбүз 9-класста Кыргызстан шаарларын айланып чыктык. Тамашалап да. Анан ошонун демилгечиси болуп, ошентип анан немет уюштурса, анан Ыргалай өзү барбай калды. Себеби бул өтө бооркерликтен баягы начар окуган кыздарды, жетим жесирлерди аябай колдойт да, бул ошо бала чагынан эле колдойт эле. Ушул иштебесе деле барсын, жок болсо деле бул деле жүрө берсин дегенге баягы класстын арасында дагы мындай каршы чыккандар болуп, анан ошентип бул бара албай калды. Башка окуучулар барып, Кыргызстанды айланып тамашалап келди. Анан кийин 10-классты бүткөндөн кийин Зулпучач кыздар бригадасын түзүп, ал мезгилде бизде сахманчы кыздар болот эле. Чогуу бардыгыбыз сахманга бардык. Төл алдык. Анан аябай бригадабыз жакшы болуп, кийин эмеге телевиденияларга бир канча жолу барып келди. Жакшы грамоталарды алып. Эми бул өзү негизи башынан бул музыканы жакшы көрчү. Бул артист болом деген ниет болот эле. Анан бизде билесиңер да, бизде артисттикти каалабайт. Анан ата-энемдер каршы болуп, бир туугандар каршы болуп, артист болбой калды. Анан турмушка чыгып, заочный мугалимдик кесипке ээ болду да. Бекмуратова Ыргалай, мен аны кээде Жыргалай деп да коёмун да. Бул айымдын эми бир башкача мүнөзү бар да, жүрөгү бир 10 эркектин жүрөгүнөн дагы бийик, жолборстой тартынбаган, жери эли үчүн, өзгөчө баткен үчүн өмүрүн сайып коет да көкөмө. Алдыга чыгат, жалгыз да кыйкырып. Анан 10 жылдан бери Ыргалай Жыргалайды мен сыртынан баамдап, журналист катары, аналитик катары баа берип, өзүм иликтеп, талдап, тастыктап, таразалап көрдүм да. Көрсө Ыргалай Бекмуратова туаса
таланты боюнча жаратмандан. Эли үчүн кызмат кылам деп өзүнүн өмүрүн баарын ошого салып коюптур да. Ошонун артынан бул ыргалай көрбөгөн азапты, тозокту дагы көрдү. Ортодон ар кимдерге жер алып берем, аларды үйлү кылам деп камалды. Жаман да көрүндү, жакшы да көрүндү. Түшүнбөгөндөр бул жеткен аферист деген атка да коюшту да. А бирок чындык бар экен, кайра чыркырап эле ага деле болбой, элим жерим деп кара кылды какчарып, калыстык үчүн чуркап жүргөн айым катары мен билем да. Былтыр жанагы Баткенде кыштын шилдесинде ыргалай ак үйдүн алдында, анда жанагы темир решеткалар алына элек, ошол жерде митингде өткөрүп жүрдү да. Карачы, эли үчүн, жери үчүн да. Мына ушул жагын сыйлап, мен журналист катары ыргалайды ар кандай бир жасап аткан иш-чараларын, уюштурган митинг боюнча, бирдемкени колдоо боюнча. Анан ыргалайдын өзгөчөлүгү жетим жесир. Кредит алып алып төлөй албай үйүнөн көчөдө калып калган байкуштарга. Багар көрөрү жок болуп Россия кетип калып туруп, балдары жетим калып, түрөйлөй жетим болуп аткандарга. Бай партияларга барып, силерге добуш беребиз деп алардын акчасын алып туруп анан, ал ошол жетим жесирлерге бөлүп берип атат. Мына ушул жагын мен билемин да. А түшүнбөгөндөр айтат, окуй тетиги жемкорлордун партиясына барып анан ошолорго тиги колдоп деп. Туура кылат. Ал байлардын акчасын алып жетим жесирлерге берди, а бирок мына аягында чындап келгенде мекенчилди колдоп, Садыр Жапаров деп, акыркы учурда ошо эл үчүн чуркап жүргөн жагы бар. Себеби ал ошол кайсы бир бай партияларды учурунда убактылуу колдосо дагы, ал алардан алып туруп жетим жесирлерге бергени бул эрдик. Ошол ыргалай жыргалай кыргыз эли үчүн жетим жесир, колунда жоктордо алданып көчө калгандарга асказоодой болуп келатканда мен таазим этип жардам берип жүрөм. Сосный завод, художественный промысл мурас деген бар эле. Анан кийин жанагыл мебельный фабрика бар эле. Ошолордун бардыгы чогулуп 3 этаж боз үйдө курганбыз. Ал деген ошо Манастын убагында айтылган экен, 3 кабат боз үй тигилип деген. Анан тарыхый аябай баарына белгиледиңиз, ошону сиздер курдуңуз. Ошону биз курганбыз. Ошонун килемин ар бир этажда, мына 3-чү этажында, 2-чи этажында, 1-чи этажында ал төгөрөк, баягындай бурч менен кетпестен төгөрөк болуп согулган килемде. Аны өзгөчө кандай ушу бүт килемдерди ушу Лейлек менен Баткендин чеберлерине биз жүктөлгөндө, ошону алып барган Алиман Султаналиева деген кыз бар эле. Ар бир бүт ошо кол өнөрчүлөрдү биз башынан бириктирип, ана мына Абдрахман Маматалиев ошону колдогон эң башкы башчы болчу. Кол өнөрчүлөрдүн ошо кийиздерин жардам берип жүгүрүп жүргөн мен да билем. Ошондон билемин. Бул аябай ак ниет, колу дагы чебер. Ошол Лейлек Баткендеги ал убакта дагы кыйынчылык болгон аябай жогору жактагылар менен тиги убагында зарплатасын, айлыктарын ала албай, анан урушуп жүрүп, ушул атайын Баткенден келиптир деп Ошко келгенде анан үйгө чакырып, буларды жат кыла мейли. Эми ал убакта кечигип калса кайерге келсин деп анан ошодон билип калганмын да. Ак ниет, өзүнүн эмгегин аябаган, дилгир, анан бир мындайдыр бир ар бир ишке чыгармачылык менен мамиле кылган ак ниет аялда. Ошол 3 этаж боз үй Манас миңде канчага кетти ошол. Азыр эми Ошто турат, анан ошондо Санкт-Петербургда атайын коомдук уюм келген.
ошол убакта мына Мелис Арыкбек уулу ошо коомдук уюмду жетектеген эле. Анан кийин Ак кеме деп курушкан. Ошондо Ороз деген бала бар эле, булардын орун басары, замы. Анан кийин бизде Шевченко, Валерий Геннадьевич деген союз ученыйда член болчу. Ошолордун бардыгы келип, анан Санкт-Петербургда кызы Константинов деген ошол жанагы Ленинградтагы ошо убагында Мария Федоровнанын резиденциясы бар. Азыр өзүнчө парк имени культуры Кирова деп калган. Ошо Киров парктын директори Константинов алып кетебиз. Ушу боз үйдү бизге 8 КАМАЗ менен деп кармалып калган. Анан биздин чоңдорубуз бербей койгон ошондо. Ошол убактачы мен ошону билем да, ошол Манас миңде барып жүрүп аябай таң калтырган жакшы боз үйдү деп. Эми ошол учурдан бери билет экенсиз. Негизи эле аял кишилер бири-бири менен көп учурларда мактай бербейт. Солидарносттары дагы мындай кичине келишпей калат да. Анан сиз ушу бүгүнкү күнгө чейин эмне байлайт эми сиздерди? Эми мен келген сайын жолугам. Мен Санкт-Петербургке мына кийинки мезгилде мен башыма кыйынчылык түшкөн убакта дагы дайыма мага жөлөк болуп, өзүнүн жакшы сөзү менен моралдык жактан кол кабыш кылып турганына мен абдан ыраазы болом да. Мына ошодон бери биз унутпай бири-бирибизди жакшылык күндөрдө, жамандык күндөрдө катышып турабыз. Азыр мунун коомдук уюму бар. Мени аябай сүйүндүрөт. Энди бирөөнүн өзү азыркы мезгилде бирөөгө жардам берип, бирөөгө күйүп, айрыкча алсызга күйүш өтө кыйын кыргыз элинде болуп калды. Бирок ошого карабастан ошол кыйналган алсыз адамдарга жардам бергени мени аябай сүйүндүрөт да. Биз Ыргалай экөөбүз көп жылдан бери таанышпыз. Ушул Бишкек шаарга чогулуштарга келип калганда таанышканбыз. Тим бойланан жердеш болуп, эже сиңди болуп, көңүлдөрүбүз, эмелерибиз туура келип калды, идеяларыбыз. Бул ошол коомдук бирикме ачкан, эже чогуу иштешели, областтардан мага сиздей адамдар керек, мага дайыма кеңеш берип туруңуз деп эметкенди ошо көптөн бери бирге иштешебиз. Анан өткөн жылы ушул жана Кыргызстанда почти 80% адам кредитке отуруп калыптыр да. Бай адам дагы, кембагал адам да кредит алат экен бүгүнкү күнү, оказывается. Ошондо бир мындай эме жүргүзөлү, мониторинг жүргүзөлү, элди билип чыгалычы, ушу кредиттин кесепетинен кыргыз эли эмнеге батып калды деген суроо койдук. Ошентип биз 7 областтан почти ушул аялдарга кабар берип, атайын офис ачып, офисти бирөө каржылабайт, жаныбыздан неме кылып топтоп, али тиги офиске көчүп, али бул офиске көчүп, ал кымбат экен деп ушунчалык кыйынчылыктар менен мониторинг жүргүздүк. Элдер көрсө, биздин адамдарды экономический жактан жеп койгон бул кредит экен, оказывается. Кредит отургузуп коет экен. Баарын үй бүлө бузулгандар, өлүп алгандарга чейин бар экен, Россияга мигрант болгон, качып кеткендер, үйдүн бүтүндөй ыркыны кетирген бул кредит экен. Эч ким биз сураштыруубуздан кредиттен пайда таппаптыр. Атак кредиттен пайда табам деп алат. Ал эмнеге пайда тапкан жок? Эмне үчүн банкрот болуп отуруп калды? Себеби кредиттин проценти өтө жогору, акылга сыйбагандай жогору да. Ушул 36%, 40% дегенде эсим болуп калды, айдан айын ушуну кайсыл башың менен алдың деп. Эч качан сен кылып аткан ишиң 40% прибыль алып келбейт. Ал нөлгө гана кетесиң, андай болушу мүмкүн эмес. Бир ишканаң болбогондон кийин, башкаң болбогондон кийин деп биз Ыргалай менен канча адамдар менен сүйлөшүп, аларга акыл эси айтып, болбойт андай кылганың. Эми кандай төлөйм деп ыйлап аткандар, ооруп аткандар, оорукчан балдары барлар. Ушу бүгүнгө чейин бизге телефон чалат. Азыр эми мындай кеңири айткым келбейт, бүт элек маселени бир жакшынакай адамдар таптык акыры. Ыйлап жүрүпчү. Ошол адамдар кичине ушул кредиттен кыйналгандарга гуманитардык помощь беребиз деген обещаниясы бар. Ушуну кечкенен Ыргалайга айтам да, мага телефон чалат, потому что учеттору менде. Эже кандайдыр бир жардам кыласыздарбы деп ыйлап боздоп аткан кыргыз көп. Шунчалык жүрөгүң ооруйт да. Азыр көбүнчө Ыргалай мына бул укук маселесиге көбүрөөк кирип кетти азыр. Пока себеби бул ишибиз токтоп турат, азырынча жанагы ишибиз токтоп турат.
ушул маселе боюнча кетип атат. Бирок Ыргалайды мындай сын пикир дайым айтам мен. Дайым айтам ушунчу жаңылбаган адам болбойт. Дайым эле 100% туура иш кылып жүргөн адамдар деп эч кимди биз айтпашыбыз керек. Бул салыштырмалуу нерсе. Мында да кемчиликтер бар. Бул абдан шашма. Бир нерсени жети өлчөп бир кеспейт да. Бул кесип алып анан өлчөй баштайт. Ушундай анан аябай ишенчек. Чындыгындачы ким эле бир жакшы сөз айтса, "Эже, мен укмуш адам таап алдым" дейт. Укмуш бизге мынандай иштерди кылып берет дейт. Акырында токтой тур өпкөң басып тур. Ал кандай адам, ким, эмне иш кылган? Эмне максат менен сага кошулуп атат? Анын түпкү эмеси эмне? Максаты. Кээ бирөөлөр бар ушундай адамдар хитрый болуп калган, уяты жок болуп калган, чындыгында элечи. Бир пайдасын көргүсү келип эле мунун артынан ыргалай деп мактап күлөп ар нерсени эме кылат да. Мага минти бер, тигинти бер депчи. Ошондой ашпай кылбагын деп көп айтам. Адамдарды таразага сал, ойлон, аны мурда кийин кылган ишини бил. Баягы ата тегин сурап туруп анан мамиле кыл дегенге окшош бүгүнкү күнү адамдарчы. Кылган, ооба. Ушу кылган ишни көрүп туруп анан адамга баа бериш керек да. Бул өмүрүндө бирөөгө боор ачып бир иш кылдыбы ошол адам? Андай кылбаган адам жезин кылбайт. Эч качан. Боорунда жакшылык жок адам эч качан бирөөгө жакшылык кылбайт. Ошондой эле Ыргалай Бекмуратованын ат көтөргүс жасаган иштери боюнча айылдаш агалары менен жакын курдаштары чай үстүндө буларга токтолду. Жакшы экен, айтсаңыз, ким койду бул Мээр жазы деген атыңар аябай мага жагып турат. Бул атты ким койду? Идеясы кимден болду? Негизи эле максаты эмне? Негизи бул Мээр жазы коомдун төрайымы Ыргалай Бекмуратова деген эжекенин өзүнүн койгон аты болуш керек. Биз бул эжеке менен мен ушинтип жүрүп бир өзүм менен Баткен согушунда бирге жүргөн бир Абдулазиз Улукбек деген иним бар эле, ошол тааныштырган. Бул Ыргалай эженин ошол эмеде мен төрайымын деп эме кылгандан анан мага Баткен областы боюнча иштеп берчи деп эме кылгам. Бирок бул Ыргалай эже менен мен Лейлекке чейин бардым. Максатта Баткен эмеси боюнча границада тажиктер менен эме болгон жерлерге барып, элдин көбүнчө бул эл кыйналып, соттон адилет таппаган, жакын жашаган адамдар менен жакшы көп жардам берет. Ошонусуна карап анан мен эже менен макулдашып анан иштей баштадым эже мененчи. Бирок азыркы убакка чейин деле мындай карасаң, кыйналган элдерге көбүрөөк жардам берет да. Ошон үчүн мен мындай Ыргалай эжени баалаган жерим ошол да. Укук тарабынан жакшыбы, мындай билими кандай? Мен Ыргалай эжени мен өзүм жогорку билимдүүмүн. Ыргалай эже деле жогорку билимдүү. Кылган иштери эл үчүн өтө маанилүү, өтө жакшы. Бирок мен көбүнчө башка мындай жакшы эмелерди билбейм. Мен Бишкек шаарында кылган иштерин карап туруп мен өзүбүз кошулуп, баягы үйүн тарттырган балдар менен Ыргалай эже баш болуп алып барып, бизде ошол эме кылган теледен алып барып, ошол адилет таппаган Сулайман деген шаардын координатору менен координаторуна ошол адилет таппай үйүн алдырган баланы биз кай жерден алдырган, архитектурага чейин барып текшерип көрдүк да, баарда биргеликте. Бирок Ыргалай эженин бул жагдан анча-мынча эркек кыла албаган иштерди кылат да, биз ошол жагын баалайбыз да. Чечип бериңиздер аны. Мен мына Баткенден деле көрдүм эженичи. Баткенден деле мына Ыргалай эжени Разаков деп бул поставка кылып көрдү, поставить этип көрдү. Алып кирип камады. Бирок ага жол бербей биз чыгарып алдык. Ошол күнү эле чыгарып алдык. Бирок чындыгында деле адам байыган сайын айтат го, бизде кыргыздарда макала бар, бечара байыбасын, байыса сасык болуп калат дейт го. Ошондой Буйсакыр Разаковтар, Жеңиш Разаковтар бизде губернатор болуп турган, УУдун начальниги болуп турган. Бул адамдар барганда, жөн эле барганда биз ал кишилерди жакшы билебиз да. Мен өзүм деле органда иштеген. Мен бул кишинин кандай экенин мен жакшы билем. Ыргалай эжени бул бетке айтып, бетке эме кылган үчүн муну көралбастык кылып, поставка кылып көрдү деле. Бирок окшошподу. Сен аны акыйкатка алып чыкты да баары бирчи. Бирок мына кай жерге барбасын баягы Жакыр үй бүлөдөгү
үй бүлөдөгү адамдарды бардыгы колдоо көргөзүп, мына кече пандемия убагында деле канча жакшы эмелерди кылды. Мына Райым миллион деп ошону менен сүйлөшүп, ошол канча гуманитарный жардамдарды бердирди да, Баткенге бердирди, мына шаарга бердирди. Ошол бизге жөнөтөт. Жөнөткөн эмесин биз деле комиссиянын составында барып элге таркатыш бердик, жакшына кылыпчы. Бирок ошол эмгегини баалап, биз мындай эжени колдоп, дайыма кандай сүйлөсөбүз, ошону аткарып, мындай иш кылабыз да. Мен бул кишинин чыныгы адилеттүүлүк жагын, кичпейилдик жагын, айкөлдүк жагын айтат элем да. Эми элдерде ар кандай сөздөрдү айта берет, аферист дейт, башка дейт. Мен Улукбек Абдулазизов, Ысқақ Разақтың бир тууган тагасы, единствен тагасы Молла Абдулланын небереси болом. Мен эми калыс айтып койгум келет. Мен Баткен согушунун катышуусумун, өзүм запастагы офицермин, майормун. Жана менде мурда Алмазбек Шарипов Баткен областынын Баткен согушунун ардагерлер кеңеш төрагасы бүт көбүн айтып кетти. Мен эми кыскача эле сүйлөйүн. Бул эже менен былтыр көз карандысыз элдерди коргоо үчүн жана көз карандысыз соттордон жана прокурорлордон көз карандысыз комиссия түзөбүз деп ушу соттон, прокуратурадан адилеттүүлүк таппаган адамдардан жардам беребиз деп комиссия түзөбүз деп Лейлек Баткен районуга ошо журналисттик иликтөө менен жумуш сапар менен барганбыз. Мен өзүм шопур болуп да бардым. Анан кийин Баткенде бул эжени кармап алып, жана подставить этишип, сен акча алдың деп милициялар кармап алган да бизди. Анан рез келип токтотуп, анан уудуга алып кирип, машинени бизди арестовать этип, чыгарбай. Анан мен ошондо мени тергөөчү допрос кылган. Анан азыр эме ыргалай эже акча алды дейт да. Анан мен чындыкты айттым оğlum. Мен акчаны көргөн жокмун. Мен шопурмун дедим. Анан болбосо сиз бошсуз, чыгып кете бериң деди. Анан ыргалай эже ошол моментте мени чакырган экен да. Мага кирип кетсин. Мейли мен камалсам камалып кете берейин. Бирок силер аман сен машина айда дагы Бишкекке кетип кал деди. Кийин ыргалай эжеге мен ушундай кабинетке кирсем, ыргалай эже отурган экен. Ыргалай эже дедим, оозумдан чыгып кетти да. Сиз ак жеринен ушинтип отурасыз, сиз Ысқақ Разақовго окшогон адамсыз деп бердим да. Мына өз чын айтайын, ушу оозума кирип кетти да шерде. Анан губернатордо бурукку. Жана силер дагы тергөөчүлөр дагы чыңыз эми болду. Жолуктуңузбу, кете бериң деди. Анан эже мага тыйын берди. Безин куйдан давай жөнөбү. Анан мен уудудан машинени айдап чыктым дагы. Ошо Баткен согушунун ардагерлер кеңеш төрагасы Алмаз Шарипов менен үйүнө барып, анан чай ичип, тамак ичип, эми жолго чыгабыз деп отурсак, 1 сааттан кийин сразу уудунан чалды да кайра бизге. Чалып ыргалай эжени келип алып кеттиңиздер деп. Анан 1 сааттан бардык да. Сразу алып чыгып кеттик да ыргалай эжени. Билбейм, мен айткан сөзүм таасир берди, башка болду. Анан биз уктап алып, эртеси күнү эрте менен жолго чыкканбыз да. Анан ошондо ыргалай эжени жолдо келатып, ыйлагандары эсимде да. Мен өзүм ролдо келатам, мен да көзүмдөн ушундай жаш куюлуп кетет да. Улукбек, мына көрдүң дейт. Мен действительно көрдүм, калыс барым карап турам. Бул эл үчүн кызмат кылайын деп атат. Муну не за что тосуп атат. Эме подставить этип. Мен ушундай элиме жардам берейин дейм, көрө албастар мага бутума бут тосуп атат деп ыйлайт да, байкуш жолдо келатып. Шондо мен бул эжени чынчыл экениге, эч бир нерседен кайтпаганыга, тайбаганыга мен чыныгы ушу Курманжандатка эле дедим да бул эжени. Ыргалайдын жашаган айылы Лейлектин бир булуң бурчундагы илгерки Ыргалай өз чоңоюп, уйсаап, кой кубалап жүргөн жерден тартып, бул кишинин өскөн жери, туулган жери, ал жактагы шартындай карап көргөнүбүздө Кыргызстанда абдан татаал жер. Бер жагы Баткен болсо да кал, ошо Ыргалайдын кылган жумушу, жүргөн жолу, эл үчүн, жерим үчүн деп, баякы биз мындай илгерки кишилерге салыштырганда, Уркая Салиева колхоз убагын кандай уюштурса, ошондой иштерди кылып, колунда жок бейбечараларга кызмат кылып жүргөн инсан болот.
Ошон үчүн аны айта берсек көп сөздөр бар. Бул кишинин дагы башынан көп кыйынчылыктар өттү, жамандыктар өттү. Ошонун бүт баарына чыдамдуулук менен муну азыр кыргыз элим жерим деп ушул элибиз, жерибиз, бейбечаралардын бүт баар тарамын тартып, колунан келген жардамын кылып жүрөт. Айта турган сөзүм Ыргалайга ошо узун өмүр, ден соолук болсун, эч качан оорубасын. Не максат тилеги болсо Кудайым берерин унутпасын. Жакшылыктын үстүнө биздин тилегибиз ушу кишини колдоп жүрүшкө дайыма даярбыз. Бул Ыргалай Бекмуратованы тиги 95-жылы көчөдө келатып эле бир жаркылдаган кыз маңдайыман чыгып келатат үйүмдүн аягынан. Карасам эле ушул кыз: "Ай, досум, кайка баратасың? Кел экөөбүз дос болобуз" деп эле өзүм чакырып дос болуп алдым. Ошондон ушуга чейин мына 25 жыл болду, 25-26 жыл болду. Экөөбүз баардык нерсени бирге жасап, бирге жүрүп, бир туугандай болуп, көп нерселерди жасадык. Жана ошондой эле биздин көчөдө ардактуубуз, атактуубуз, биздин көчөбүздүн эл сыйлаган кишиси, экөөбүз эмне гана кызматтарга барбай эле атыбыз токулу, атыбызды түн болобу, күнгү түнкү 3 болобу, 4 болобу минип алып, кайсы проблемасы ушундай чечилбей аткан адамдар бар. Чогуу барып келип, чогун минтип ошентип келебиз. А көрсө бул кызды мен бияка келип эле ушуну үйлөнүп алган экен десе, тиги өзүнүн эле туулуп өскөн, өңгөн жеринде эле чычкандайынан баардык нерсени кылып, атактуу болуп, детсадтын заведующийлери болуп, чоң кызматчылар менен иштешип, чогуу жүрүп, дасыгып келген кыз экен да. Анан кийин ошого эле баягы бул кызга кошулуп калат да мага. Экөөбүз ошентип чогулуп алып көп нерселерди жасадык. Ал мага чейин эле менде өзүмдүн кызматтарым бар, тияка кетем, бияка кетем. Өзү деген көп нерселерди жасады. Кандай гана кыйынчылыктарды, адамдар саска батып калган нерселердин баарын суруп чыкты. Мен эми калп айтпасам, өз көзү менен көргөн миңдеген адамдарга жардам берди. Чынын айтыш керек. Муну көрө алгандар да бар, көрө албагандар да бар. Кандай гана адамдар муну алдабады, канча деген акчаларын соруп мүшөк-мүшөктөп албады. Кайра ушул байкушту, кайра ушуну күнөөлөштү. Бирок деген баягы Кудайым бар экен. Ак ийилет, сынбайт деген кеп бар да. Ошол деңизден өтүп, ошол деңизди кечип, калагы жок кайык менен өтүп бардыгына жетти. Биз ушунчалык айыл менен сыймыктанабыз да. Кайбакта болбосо биз деген мындай мактанып сүйлөйбүз. Ай, биздин Ыргалайыбыз бар, биздин Ыргалайыбыз деп бардык жерде чакырып, аяка чакырып, бияка чакырып, керек болсо чоң кызматчылардын чоң кызматтагыларга кире албай турса, эшигин тээп кирип, мисалы үчүн эч жакка барбай эле коелу. Азыркы президентибиз камакта жатканда, кыйналганда ушул үйүнө толтура кишилерди алып келип сурактарда 10 күн, 15 күн жаткысып, баарына тамакты продукцияны бекер берип, менин үйүмө бөлүп жаткысып, ушинтип бардык тармакты жасап жүрүп, ушул мезгилге келсек да тети айлана тегерегинде меңгилди деп чуркаса да, ушул эч качан өзүн көрсөтүп, ошо жерге барып, жанагы балдардай кыйкырган кыздардай болбой, мен сени ушинттим эле деп мактанып, ушинтип барган жок. Мен ошого аябай ушунчалык таң калам да, болбосо башка адамдар болсо, ой, мен дос жоролорум мен ушинттим эле, сени баланча жерде ушундай кылдым эле, тияка бардым эле деп мактанат эле да. А эчтеке кылбаган кишилер мактанып жүрөт. Ушунун дагы бир эрлигин ушун үчүн мен аябай сыйлайм да. Кандай деген адамдардын баарын үйгө алып келип алып, ой, садырды ушинтели, ой, садырды ушинтип көтөрөлү деп жүргөн дагы бир канатына момтип чоюп, бир канатын тияка чоюп жүргөн аялдардын бири да ушул болуп эсептелет. Чындай келгенде. Ошентсе да ушул мактанып, мен ушундай кылдым эле, мен ушундай кылдым эле деп эч качан көкүрөгүн көтөрүп момуп барган жок. Мунун бир ушундай бир дагы бир эмелери бар да, мындай бир кемчиликтери. Бардык нерсеге эле ишенип алат да. Тигил минтип койсо эже минттим десе барат дагы, ал саска түртүү ийет дагы, жаманатты кылып коет. Бирок Кудайым бар да, ошо састан таяксыз, күрөксүз өзү эле Кудайым өйдө көтөрүп тургузуп коет. Биз ушул касиет менен, ушул менен бир туугандай болуп, ушул жерде кошуна жашайбыз, чогуу жүрөбүз. Мен айтат, досум дейт. Жок, мен мунун досу эмесмин. Бул экөөбүз бир тууганбыз. Бир туугандай болуп, качанда болсо, эмне деген менин башыма кыйынчылык келсе, күнү түнү жанымда. Күнү түнү жанымда бардык нерсени чечип берет. Ушунусу менен мунун жолдошу Жайнак деген абдан аябай сонун киши. Үй бүлөсүнүн баары ушундай. Ушунчалык мен ушундай үй бүлөнү көргөн эмесмин, тим эле мечитте тарбиялагандай тартиптүү, балдарынын үнү жок эч жерде ушундай келиңиздер, барыңыздар деп күйөөсүнөн бир үн чыгабы деп кээде минтип ойлонуп тийишип сүйлөп койсом да сүйлөбөйт күйөөсү. Ушундай абдан жакшы киши. Өзү деген тетиги больницада жакшы заведующий врач болуп иштейт, Косиный больницада. Ушунчалык тарбиялуу үй бүлөнүн кишилери, ушунчалык жакшы кишилер. Анан ушул үйдө
ошо жолдошуна да ыраазычылыгын билдирсем да ушул аттанып күн болобу түн болобу телефон чалып любойбуз чакырып кетсе бара кой деп канча деген сонун нерселерди жасады. Эми анын баарын айтып отурса бир китеп кылып эле жасабыз го. Керек болсо өзүбүздүн телевидениянын элдерине деле далай жардам берген. Эгерде менин сөзүмдү укса ушул жердегилер билишер, угушар, баягы сүйлөп атат деп туура түшүнгүлө. Ошо менин деген досум ушундай. Бактылуу болсун. Жада калса кызы каза болуп байкуш кай жерге барарына жол таппай тамтаңдап момдеп жүрсө түн ичинде телефон чалса байкуш жайнак ай давай келе кал кооку Эргалай алып кел деп ошонун сөөгүн жашырып таптатына кагыл ой досум келип калыптыр деп эми мен жаман ушул үйдөн чыкты жамандыр жакшыдыр досум да биякты мен өзүм эле билем коокуй деп мүрсөсүнөн бери даярдап баарын иреттеген ушул Эргалай болбосо ошо байкуш ошого барып коет эле да эми баягы жаңылбаш жакын жүрбөс дияк болот дейт. Кээ бир адам мунун жакшысын билет экен, кээси жакшысын билбейт экен, кээси кеңкейип асманды тиктейт экен, кээси болсо ооба ушул эжем жасаган деп башын ийет экен, кээси карабай коет экен. Мындай нерселер көп болгон. Өлүп калган орустардын өлүктөрү канчага чейин чирип кетсе дагы эч кимиси бербей койсо ошону жулунуп барып бир секунд алып берген күндөрүбүз болгон. Көмүлбөй калган кемпирлерди кокуй деп тетиги баткенде турса да телефон чалып көмүлдү. Андайды эч ким эрлик жасаган эмес. Ушулардын баарын аябай ыраазычылык ушул досум деп бул айтат. Досум эмес, менин бир тууганым. Ушул экөөбүз бирге жүрсөк экенбиз деп аябай тилейм. Бактылуу болсун, таалайлуу болсун, иштеген ойлор алдыга жылсын. Мен бир чети сиетти, бир чети ушу тырнактай кесибизден ушу балдар тырнактай кесинде азыркы чоңоюп калды. Неберелер 11-классты бүтүп атат. Ошол экил неберенин атасы 5-6 класста окуп аткан кезден бери чогубуз.